Мелис Макенбаев, пресс хаты. 3-бап. 3 күн. Орто бойлуу, жапалдаш деп айтууга болбойт. Бир чети, бул анын сымбаттуу мүчөсүнүн улам болушу керек. Сымбаттуулукту ар ким ар кандай түшүнөт. Кай бир адамдын жүзү момурап, болпоюңку, денеси борпон келет, бирок сөөк түзүлүшү сындуу болгондуктан болушу керек. Кандай кийим кийсе да чытырап, көркү чыгып, өзүнө жарашыктуу. А бул жигиттин мүчөсү чымыр, өтө чымыр. Баамдап караган кишиге а дегенде эле көзгө урунат. Олтуруп туруп басканда да ашкере кыймыл жасабай, тим жүргөнүнө кыжаалат болгондой кең ийиндерин куушуруп, бирде жазып, муундары тилке-тилке болуп турган булчуңдуу, кара тору колдорунун манжаларын кырсылдаткан кыймылында ички бир тереңинде буулуккан тажаал күчү бардай зор дымак, айбаттуу күч бар. Көзү көзүңө урунуша түшсө 2, ашып кетсе 3 көз ирмемге чыдайсың. Карегиңди буруп кеткиче шашасың. Арийне, көз карашы заардуу эмес, тескерисинче өтө баамчыл, эгер керек болсо түбөлүккө карап тура берүүчүдөй тик, айбаттуу колдон шилтенген айбаттуу канжардай өткүр. Карегинин ички талаасынан жылт этип, бир от күйө калгандай, ошол от өзүңдү арбап алуучудай, баардык сырыңды окуп билип кое тургандай өтө баамчыл. Кашынын түзүлүшү кадыресе, ийиктей чимирилип, жаалы чыкпайт, түп-түз, керилген жаанын огундай суналып турат. Бетинин чүкөсүнүн төмөнкү бөлүгү куушурулуп, ичине кирип турат, ошондуктан ал дайыма тиштенип тургандай туюлат. Кадимки, жаак булчуңдары тынымсыз ойдулоп турган, эр мүнөзү билинип турган түспөл. Жаагы таптаза, көгөртө кырылган. Чачтары кайраттуу, узун да кыска да эмес, сымбаттуу башында жылтылдап, көл толкунунун саал жыбырлаган адетине окшоп, капкара болуп таралып коюлган. Эриндери кайраттуу, бекем кымтылган, оортунда чекесинде бырыш жокку эсе. Мындай кайраттуу өңдү ашыкча бузбай, кайра ага сүр да, сын да берген, күнгө күйгөн, кара тору, булчуңдуу мойну. Башын ары бери чулгуганда күрөө тамыры эмен дарактын бетиндеги быжырланган сызыктарындай болуп, көзгө уруна калып атат. Мына ушундай ашыкча кем да эмес, дал өзүндөй өң түспөлдү сүрөттөлгөн жигиттин аты Рысбек. Жашы 30га чыгаар-чыкпас деп айтаарлык. Бири-бирине бет маңдайлаш турган 3 кабаттуу үйлөрдүн ортосундагы локалкада элден оочо, жыгач орундукта жалгыз олтурду. Ага арттан жакындап келишти. Ал курдуу 30 жашка чыгаар-чыкпас кавказдык жигит. Экинчиси 30дан жаңы ашкан, сары чач, көгүлтүр көз, славян элдеринин бирине таандык жаш жигит. Апшактын кыймыл түзгөн, менмин деген сел саяктары. Кавказдык жигитте өзүнүн улутуна мүнөздүү белги, өзүн ишенимдүү, ээн эркин туткандыгында. Туш тарапка тиктегени да саал шылдыңкөй, текебер, кытмыр карайт. Бирок ал канчалык өзүн батыл алып жүрбөсүн, бүткүл ой дититиги жыгач орундукта жайбаракат олтурган Рысбекке багытталган сыйкы. Бул анын туш-тушка алактабай, бет алдына тип-тике, жүлчүйтөө тиктеген көздөрүнөн ички чымыркануусун чыккынчылык кылып билдирип турган, оң уурттун көздөй тартылган муздак, ошону менен бирге арсар жылмаюусу билдирип турат. Салам, братка. Олтуруп калыптырсың, жалгыз. Өз доошунун суроолууда шылдыңкөйдө чыкканын туюнганча, суроо саламы багытталган Рысбектин көзү эки миздүү, жылаандай болгон шамшардын учундай өткүр экен. Жалтылдата курчтулган курч бычактын мезине чагылышкан күндүн нуру сымал, жалт эткен көз тереңиндеги от денесин жалбырт кучактагандай, кавказдык жигит өзүнөн өзү бүрүшө түштү. Кандай кыйчалыш абалда болбосун, көмөйүндөгү керектүү учурда чыгуучу көп сөздөрү кыйсыпыр түшкөндөй бырыксып, кеп учугун өзү таба албай калды. Бул өкүм көз караштын ээси кандай татаал шартка кез келбесин, өзүн сабырдуу, чечкиндүү тута тургандыгын, андыктан ал мындай байкоостон берилген суроого жооп табууга шашылбай, суроо жооптон мурун сынакы, катаал көз караш менен сүйлөшүп көнгөн эми өңдөндү. Капыстан берилген суроо капыстан, бурчтан чыга калып, дал ортого урган канжардын соккусу сыйкы. Арийне, Рысбектик экөөнүн оюн күн мурунтан билгендей, мындай беттешүүлөргө эч жактан эле башы бышып бүткөндөй, берилген суроого дароо жооп бербей, үн катпастан, кавказдык жигиттин көзүнө көзүн кадап турду. Эмне унчукпайсың? Мен сенден сурап атпаймынбы? Көзүн ала качкан кавказдык жигит кийинки сөзүнө саал кыжыргыстарды.
Рысбектин жүзү өзгөргөн жок. Сол уурту гана текеберликтен да каардуу сезим кыймылды билгизе бир жагына жыйрылды. Эмне? Сурагыдай следаксыңбы? Кимдер сурайт, билесиңби? Ой, койчу сен. Кавказдык жигиттин көзү тикирейди. Эй, сен мени сөздөн илгениңди кой. Сага эмне керек, айтчы. Ушунда гана ордунан турду Рысбек. Турду десек, жаңылышкан болор элек. Тим эле көзгө илешпеген Илбирстей ыкчамдык менен ордунан секирип турду. Илбирстей дегенибиздин жөнү бар, анткени Рысбек аталган жигиттин булчуңдуу, ашыкча эти жок кажарлуу денеси бекерге күч коротуп олтурбай, ашепке чымыркануусу жок эле ордунан жеңил гана абага умтулуп, тамандарынын дабышын билгизбей жер үстүнө мышыктай таптак конуп калды десек болот. Кавказдык жигит чоочуп, артына бир кадам чегинди. Өңү бузулуп кетти. Ушул учурда ал кечирим сурап, чөгөлө бийүүгө даяр тургандай туюлат. Бая менмен сиңген кебетеси шамалайдагандай жоголду. Булдуруктаган тили зорго сүйлөдү. Рысya, койсоңчу сен. Настроюң жокко дейм. Ибрагим өтүп келсин дейт. Апшакка. Положениес. Бая эле ошентпейсиң банан. Качан өтүп келсин дейт. Азырбы? Ооба, азыр. Фу, жүрөктү түшүрүп салбадыңбы? Ой, Рысya. А сен жөнү жок кептерди сүйлөй бербе. Уктуңбу? Уктум. Соңку кепти угаары менен Рысбектин жумшара түшкөн көз карашы катаал түргө өттү. Бул жигит сейрек жылмаят көрүнөт. Бейчеки сүйлөбөгөн, ашыкча күлбөгөн, бүткүл ой назарын, бой турпатын бир мүнөткө да бошоңдотпогон. Таштай түйүлгөн бекем мүнөзү берке көйнү да өттү элем, керексиз ооз ачышпай туруп калышты. Бара бергиле, мен азыр барам. Тегилер соңку кепти угаары менен унчукпай баш ийкешип, локалканын четиндеги таш жолго бурулушту. Кыргыздын Брюслиси. Бир чети какшыктагандай, бир чети чындык катары чорт сүйлөдү кавказдык жигит Рысбек олтурган туштан алыстай бергенде. Жүрөгүңдү түшүрүп салды го я. Мен да чоочуп кеттим, тура калгандачы. Ягуардын өзү эле. Брюсли деп аталганында жөнү бар окшойт. Дуалдын бетине чуркап чыгат деп жүрүшөт го балдар. Мен көргөнүм жок. Нунчаки менен ойногонун бир сапар көргөм. Чоюнданбы, темирденби уютулган нунчакилер бар. Аны менен ойномок түгүл, ордунан жылдыра албайсың. Кадимкидей эле нунчаки, ортосу чынжыр менен бекитилген. Рысбек элдин көзүнчө машыкпайт. Байкоостон гана көрүп калдым. Заводдогу бенжешкасы ачык экен, эшигич чимирилтип ойноп атыптыр. Нунчакиси менен. Башынан жогору тегеретет. Көзгө илешпейт кыймылы. Нунчакиси кайда кетип жатканын билбей каласың. Бир артына жеберет, буттарынын арасынан алып кетет. Тим эле чимирилтет. Укмуш. Оозум ачылып эле калыптыр. Видиктен эле көрүп жүргөм да мындайлардычы. Анда тамашалашпай жүрбөйсүңбү? Өзүң билесиң. Сөздөн илип, давлениени чыгарып жүрүп, көнүп калгансың да, зонадачы. Сага Рысбек давлениесин чыгара коер. Ал бир жөн жүргөн сел саяк эмес. Ал авторитет. Бир күнү дагы байкоого илинип кал. Өзүңдүн давлениеңди ушундай чыгарсын. Кылмыш дүйнөсү жалпыга бирдей. Каратистке да, жөн кишиге да. Баарыбыз страдать этип жатарбыз берде. Махачкала, ойсоңчу сен. Чындыкты билебиз да. Мисалга, ашканада жүргөн ложкомойник менен сенин айырмаң бар да, туурабы? Албетте. Мен пассанмын да. Негизги кыймылды түзгөн бизбиз. Этапка кимди айдайт, билесиңби? Бизди. Кичада жаткан кимдер? Пассан көпчүлүгү. Бирок кайбири порожняк менен жатышат. Текшерүүгө кечигип же чыкпай калып, же жумушка чыкпайт, кичеге жабылат. Эгерде эл үчүн страдать этсе, бир жөн эле. А мындайча алганда порожняк. Анын туура дечи, бир жагынан. Мен да ошону айтып атпаймынбы? Пассан деп коебуз. Аныбыз уктагандан бөлөктү билбейт. Апшакта прикол болуп атса, олтурат, сөз айта албай. Оозуна суу ууртап алгансып. Рысбектики бөлөк. Экөөбүз Рысбекке жетмек кайда. Ал бүткүл Сайыздык бурга барып келди. Зонадан зонага которот менттер. Прокладка уруп, пресс хатаны да көрдү, сындырабыз деп аракет кылып келе жатышат, бирок эч натыйжа жок. Рысбек чымдыбейт. Албетте ага кыйын. Духу күчтүү экен, келатат. Ошол эле боюнча. Эмне эле жабышып алыштыбы?
Зонага биринчи келгенсип сүйлөйсүң да. Кылмыш дүйнөсүндөгү акылдуу, тың, эл барктаган сел саяктарды кызылдар жаман көрөт эмеспи? Аларга эмне? Унчукпаган жүдөө, койдой макоо, афсалар керек. Зонада канчалык голубойлор, мухоморлор, кумооскойлор, жасалма өрдөктөр, чыккынчылар, крышасы жылып кеткендер, мунжу майыптар көп болсо, аларга плюс да. Чырагына май тамат, түшүндүңбү? Зонада тубиктер көбөйсө мага демектен бүт кырылып калса да мейли. Вот так, тууган. Арысбекке окшогон карылуу десе карылуу, башы иштей билген, духу күчтүү адамдарды жоготууга кандай болбосун, сындырууга аракет жасашат. Сага чейин зонада Курманбек деген түптүк жигит олтуруп кеткен. Ысык көлдүн ынтымагын карачы. Санжар, Каторжан атка конгон дагы бир Рысбек. Балыкчыдан Мурат деген олтуруп кетти. Чүйдөн Докторбек. А мунун баары дерский балдар болуучу. Ушулардын көпчүлүгү Кырыткага, пресс-зоналарга барып келишти. Эл үчүн күрөшүшөт. Положняк деп коет. Камадыбы? Срок бердиби? Ошого ылайык соттолгондордун тамагын бериш керек. Ашыкча кысымчылык көрсөтпөй. Селсаяк мөөнөтүн өтөп жатканбы, жайына кой, кордук көргөзбө. Өзүңө тиешелүү, өкмөт тарабынан белгиленген положниягы барбы? Үнөмдөп калбай бер. Агызылдарчы, күндө шыман, кишиче жашайын деп, терезе пардаларды тагып, наралардын үстүн көргөзбөй, аппак шейшеп менен тартып коесуң. А булар болсо жетип келишет да, пардаларды тытып, шейшептерди, колго жасалган үстөлдөрдү, буюмдарды, көзүнө көрүнгөн жылтыраган нерселердин баарын алып кетишет. Наралар жылаңач кылат. Темирлер көрүнүпчү. Эмгектенип, узанган үстөлүң жок олтурганга бирдеме десең, уруксат эмес дейт. А эмне? Адамча таза жатып, таза жашоого кантип болбосун? А булардын оюна койсоң, кир, сасык секцияларда жылаңач наралардын үстүндө бирибиз сөз менен кемирип жеп, алдыртан бирибиз бычактан, экинчибиз крышасы жылып кетип, дагы бирибиз тубик болуп, зона кумооскойлорго, голубойлорго толуп кетсе, а булардын табасы канат турбайбы? Ошол үчүн жанагы балдар каршы чыгышты. Кызыл деген кызыл да. Бизди кайдан түшүнмөгүлө. Мент, не наш кент дегенди билбейсиңби? Андан көрө Рысбек келатабы карачы. Келет да. Бүгүн настрой жокко дейм. Ошондой окшойт. Канчасын олтуруп койду? 4 жылга кетти го. Да, кыйын. Мен деле тажап бүттүм. Ну, эмне кыласың? 9-жылын олтуруп атам. Ак саргыл чачтуу орус жигит сүйлөрүн сүйлөп алып, ашыкча сөз айткан жокмунбу дегендей, тигини астыртадан карады. Шек шыбасы жок кавказдык жигит өзүнчө ойго чөккөндөй, тамекисин эрдине жакындатат. Экөө бир аздан кийин көп аялдабай, 40 тизилген 3 кабаттуу үйдүн экинчи локалкасына кирип, апшак турган экинчи кабатка көтөрүлүштү. Бул учурда Рысбек ордунан дароо туруп кетүүгө ашыкпай, ойлонуп олтурду. Өмүрүндө унута албай турган окуялар да болот. Не эле? Ал жылт эткен көз ирмем, не бир канча убакытты ичине камтыган окуя болуусун. Убакыт өлчөмүндө кеп жок. Канчалык кыска болсо, жарааты жүрөктөн узакка кетпеген тагдыр катары. Көкөйдөн кеткис болуп калат. Адамды бир туруп карасаң, ал көптөгөн баштан кечирүүчүлөрдүн чоң кампасы сыяктуу. Ал кампанын ичинде ээси унута жаздаган же унуткусу келген, дүр дүйнөсүн эзмелеп кыйнаган, адам тагдырындагы кезикчү нечейин бурулуш өткөөлдөр толуп жатат. Кадимки, кыштан кынап тургузулган кампада эчен жыл жаткан буюм эскирер, саргарып тат басып, жыртылар. Арыйны адам кампасында көмүскөдө жаткан окуя эскирбес. Эгер дал өзүндө элестетсең, дал ошол баштан кечирген биринчи күндөй сезимди тытмалаар. Рас, бул адамдын сезимталдык касиетине да байланыштуу. Рысбектин эң алгач бул тар ааламга, анын биринчи эшиги түрмөгө, боз дубалдардын туткуну болуп келгени жадынан кетпейт. Ошондогу сезиминин ай талаалап, ой санаасын жыйнай албай турган кезинде айласыздан таңыркаганы бул. Ал али өңүн жакындан бери көрө элек, бирок кыска гана түрмө деп муздак айтылган. Бөтөнчү жерге сапар тартаарда колдоруна кишен салышты. Кол кишен. Салмактуу дейин десең, анчейин салмактуу эмес. Муздак темирди эки билегине салышты. Анын курагында балким андан да сал кичүүдүр. Орто бойлуу, башкалардан деле көп айырмаланмаган формачан милиция жигит чык эттире колундагы кишендердин кулпусун бекитти. Түш машинеге. Буйругу кыска, так, муздак. Ал жаңы кармалган күндөн тартып, баардыгы кыска, так жана шыргалаң суудай тоң.
Рысбек олтурган машиненин терезеси тордолгон. Сырттагы асман, жер, жол, адамдар келки болуп көрүнөт көзүнө. Жана таң калбадыбы? Таң бергени кадимки, муп-муздак темирдин анын турмушунда үстөмдүк жүргүзүшү. Ала деп колго түшкөндөгү ага кадалган тапанча, камеранын эшик терезесинен өйдө калың темирден ширетилгени, эшиктин көптөгөн бекитүүчү илгичтери, кулпусу да темирден. Эми болсо ал түшкөн машиненин өзү, эшиги, терезеси да чылк темирден. Колундагы кишен да алардын бир боор тууганы. Балким анын бул кадыресе нерселерге айраң таң калышы ашепкедир. Илгиртен бери жер каймактаган замандан тартып, адамдар темир кенин таап, аны иштеткенден баштап эле темир кожоюн болуп, адамзаттын үстүнөн бийлик жүргүзө баштабады беле. Атам замандагы жоопкерчилик убакта жашаган ата бабаларыбыз майышпаган болоттон курал согуп, тулку боюндагы соот чопкутун жалаң көк темирден чыңап жасашкан. Ошондон бери тынбай чексиз бийлик жүргүзөт темир. Жолдугата дагы кандай ойлорду баштан кечиргенин ким билсин. Анда-санда темир торлуу терезеден сыртты карайт. Жолдун эки тарабындагы назданган сулуу кыздардай ак көйнөкчөн кайыңдар, жумшаган жагына жок дебей жүгүрчү элпек баладай болгон ийилчээк жаш талдар, сөөлөттүү карлардай кейиптенген эмен дарактар, кер мурту керилген жигиттерге окшогон мырза теректер көз алдынан учуп артта калышат. Баардыгы анан узак сапарга баарын күн мурунтан билишкенсип, макулдашып алышкандай, жолдун эки жээгине кас катар тизилип алышкан. Сары өзөн чүйгө жаз мезгилинин жаңыдан гана баш багып, кошунанын уялчаак кызындай эшиктен кире албай, кылтыйып турган кези. Кудай бетин салбасын, азыраак мезгил өткөн соң мына бул уялчаак кыз толукшуган жай мезгилине айланат. Рысбекке ал жаш келиндей туюлат. Анан бара-бара убакыт өткөн сайын Айыл апага, коңшу колоңдорго өтүмдүүлүгү арткан келиндей жай мезгили күчүнө кирет. Алма өрүктөр түйүлөт, жер жемиш бышат. Ушинтип жүрүп баякы адеп келгендеги жай мезгили келишимдүү келин курагынан өтүп, очор-бачар болгон аялдай мөмөлөрү бышып жетилген күз курагына жеткенин байкабай калат. Анан кыш келет. Сампарлап кар жаап, бороон чапкын уюлгуйт. Ойтоонун жамысын кар басат. Ошол терең кардын астында жаткан наристе өмүр жарык дүйнөгө көз ачаар алдындагы эң ыйык, эң касиеттүү доорун башынан өткөрүүдө. Дүйнөдөгү жамандык жакшылыкты туя элек бул мезгил эң рахаттуу мезгил эмеспи? Эне менен баланын ортосундагы үзүлгүс, эң бекен байланыш жүзүн ачып, көзүн көрө элек периштесине энелик алгачкы мээримин төккөн, эбеден эзилген маал, ушул учурда ыйыктыктын, аруулуктун кылда чокусунда өмүр сүрөт. Андыктан Рысбек дагы ушул курсакта жаткан кези, буттарын бүгүп, түйүнчөктөй бүрүшүп, не уктап, не дем алып, энесинин канжаны аркылуу азыктанып жатканын эстесе, дүйнөдөгү көп нерселер буга салыштырганда бир тыйынга арзыбай калат. Ушул учурда ушунча азап тозок менен 10 ай сыздап, 9 ай көтөрүп жүрүп төрөп алган энесин эстеп, азырда аны менен кошо кыйналып, сар санаа чегип жаткан алыстагы энесине боор ооруп аяп кетти. Машине алга зымырай берди. Рысбек болсо ичинде анчалык күйгүл түккө түшпөсө да, тордолгон терезенин ары жагынан көрүнгөндөрдүн жаамысы менен коштошуп бара жаткансыды. Адам табияты кызык жаралган. Канчалык катуу адам болбосун, турмуштун кыйчалыш жолдорунда кезиккен, муун жүүндү титиреткен кайгылуу учурда көзүнөн кылайын болсо да жаш чыгат. Адам ошол үчүн адам да. Макулук болсо да, ботосунан айрылган боз ингендин көзүнөн деле жаш чыккан турбайбы? Адам баласынын ар нерсеге өзүнчө түшүнүгү, өз көз карашы болот тура. Ал эми азыр түрмөгө баратам деп боздоп ыйлашы керекпи? Же тагдырын, не ушул ишке кириптер кылган пенделерди күнөөлөп, буркан-шаркан түшүшү керекпи? Андан не пайда? Кээ бирөөлөр айткандай, айыптууну таба коюш иттен оңой. Иши кылса, ушул саамда, ич ааламда артыкча кайгырып, күйүп-бышууну сезген жок. Коркууну андан бешбетер. Коркуу деген сезим ага жат сыяктуу. Баштан далай окуяларды кечирүүгө туура келди. Бала кезден тартып, кылмышкерлердин көпчүлүк өмүр таржымалындай болуп, ал көчөдө өскөн жок. Курсагы ток, жыргап куунап, ата-энесинин мээримине бөлөнүп өстү. Бирок негедир басса турса да, эс тарткандан баштап, ичтеги бир албуут күчтү сезип жүрдү. Тактап айтканда, албуут күчтүн акырындап ойгонуп келатканын сезип жүрдү. Колу шок балдардай болуп, кимдир бирөөнүн мурдун канжылатып, көчөлөтүп, чуу чыгарган деле жок.
Сабакка да зээндүү болуучу. Ата энесине тил тийгизип, акаарат келтирген жок. Анын үстүнө ал өскөн аймак Кара Бой, Хутор, Чолпон Ата. А не деген укмуш жерлер. Таң атып атпай ойгонуп калсаң, учу кыйры жоктой сезилген төмөндөгү ысык көл чеги билинбей, асман менен кучакташып кеткен. Жээгинин баары ак кемедей шаңкыйган пансионат, дем алуу үйлөрү. Чолпон Атанын үйлөрү болсо энесине чуркап баратышкан козулардай болуп жамырап, жогортон төмөн карай куюлуп түшкөн. Рысбек көпчүлүктүн ичинен кээ бирөөлөрдүн таң эртелеп тургандардын шыбагасына тийүүчү, таң кооздугун көрүп жүрдү. Антүүгө себеби бар. Бала кезинен спорт дегенде жантыгынан жата калуучу. Жайдын толук мезгилинде буурулданган таң эрте абдан эрте атат. Таңкы уйку кандай таттуу, бирок туруш керек. Илгерки Хэнань провинциясындагы чакан Шаолин монастырындагы согуштук искусствого кирген ушу менен алгачкы машыккан, аны өнүктүргөн монархтардай болуп, күн чыга электеп ойгонушу керек. Бүгүн да түндө түшүнө кирди. Бадхидхарма деген коюу сакалчан монах, Будда илими, ой жүгүртүүлөрүн элге тартуулоочу адам, чытырман калың токойдун арасы менен келе жатат. Бир колунда көр жери салынган баштыгы, экинчи колунда ыргай таягы бар. Ал алыстан келатат. Чет көздөн алыс, эң түп жакта жайгашкан Шаолин деген анча чоң эмес монастырды издеп келатат. Чарчап чаалыкты. Баштыгында болгону бир сындырымнан, эки уучка толбогон күрүчү калды. Азын оолак, бир чымчым тузу бар. Көйнөкчөнү бар. Будда илими тууралуу китеп, өзүнүн кол жазмалары бар. Бөлөк эчтеме. Рас, анча-мынча акчасы бар, керектей турганчы. Максатына качан жетет, эч ким билбейт. Шаолин деп жөнөкөй аталган, жапончого торгондо токойдогу храм же болбосо кичинекей токой делген жерди табабы. Келечеги иши кылса бүдөмүк. Токой ичи жырткычтарга толо. Адамдын бир топ жерде майдалап баскан аралыгын бир гана секирип, жетип коюучу ала темгил жолборста жолдон кезигип калышы ыктымал. Канаттуулардын түрүн айтпа. Оозу башын ыржаңдатып, алыс жолдон келаткан монахтын баскан кыймылын туурап, мазактап күлгөн маймылдар кадам сайын кезигет. Түркүн жаныбарларды көрөсүң. Мына кече жолдо келатып, Турна менен жылаандын бетме-бет урушка чыкканын көрдү. Турна менен жылаан ушунчалык таймашуунун кызуусуна кирип калышкан экен, монахты байкашкан жок. Жалгыз монах бир чети демин басыш үчүн, бир чети сейрек кезигүүчү бул окуяны жакшылап көрүш үчүн колундагы баштыгы менен таягын жерге коюп, бутактарга далдааланып, тигилерге көз кадады. Анын айрыкча кызыгып калган себеби да мындай эле. Кытай философиясы боюнча алганда бул эки жандык жамандык менен жакшылыкты аныктайт. Арийне монах тилинде сезип турду. Ак каралык бирин-бири жеңе албайт. Булардын күрөшү түбөлүк. Бири убактылуу үстөмдүк жүргүзсө, экинчиси кайра бийликти колго алат. Дал ойлогонундай келди. Турна таштай толгон тумшугу менен бир уруп өлтүргүсү келди, бирок жылаан дайыма соккудан качып, буйтап, уу тилин соймоңдотуп качырып жатты. Жылаан качырган кезде Турна зор канаттары менен каккылап, аны жолотпой коркунуч күч алган учурда ордунан көтөрүлүп, уча калып турду. Акырында экөө тең чарчашты таймашуудан. Урушууну улантууну пайдасыз экендигин түшүнүштүбү, Турна учуп кетип, жакынкы арада турган даракка конду. Жылаан болсо калың чөптөрдүн арасына сойлоп кирип жоголду. Монах бул күтүлбөгөн кармашууга аябай таң калды. Ошол эле мезгилде ага күтүлбөгөн ой келди. Демек, жылаандын ийкемдүүлүгү, шамдагайлыгы, ашыкча күч коротпостугу менен Турнанын ачыктан ачык кол салышы, өжөр бекемдиги, коркпостугу, бири-бирине шайкеш келген ыкма бир гана жанда болсо, анда ал баарын жеңет турбайбы? Уруштун башталышында ашепке күч коротпой, көбүнесе коргонуп, буйтап, анан тиги каршылаштын күч дарманы жедеп түгөнгөндө, дароо чабуулга өтүп, өжөрлүк, коркпостук менен чегиндирүүгө, керек болсо жеңилүүгө дуушар кылыш керек. Ушуну ойлогон монах андан ары жолун улады. Азыраак болсо да тыным алуу, жана да эки жандыктын өлүмгө башын байлап урушканын байкоо ага дем берди. Бирок аз убакыт өтпөй ага аялдоого туура келди. Кулагына бутактын кырч деп сынганы, кимдир бирөөлөрдүн чөптүн үстү менен басып келаткан кадамдары угулду. Каракчылар. Алар 20 чамалуу киши экен. Кимисинин колунда керки, кимисинин колунда балта, бычак, бирөө да кур эмес. Булар жолдон өткөн бирөө жарым жолоочуларды тоноп,
Ошонун эсебинен жан баккан каракчылар шекилдүү. Бирок аларды таң калтырып, тиги жолдо турган манах алдастаган эткен жок. Баштыгын жолдун чекесине койду да, таягын жогортоон төмөн каратып, салгылашка камынды. Аны көрүп турган каракчылардын ичинен бирөөсү эр көкүрөк, өзүнө ишенген немени эсине келтирмекке колундагы кылычты шилтеп калды. Бирок ошого удаа оорусуна чыдабай бир нече кадам жерге учуп барып түштү. Ал күтүлбөгөндөй Шамдагай ошону менен бирге күчтүү соккуга дуушар болду. Жиндери келген топ колдорундагы таяк, бычак, кылычтарын кыса кармашып, манахты тегеректешти. Чаң көтөрүлүп, эч нерсе көрүнбөй калды. Бир гана соккулардын тийген дабышы, дененин кулап түшкөнү, оор онтоолор угула калууда. Бир нече мүнөттөн кийин айлананы толук жымжырттык ээледи. Чаң тараганда жолдо жалгыз гана манах турган. Айланасында сулаган кишилердин денелерин тегерете тиктеп, манах акырын денелердин үстүнөн аттап өтүп, жол чекесинде турган баштыгын колуна алып, үзүлгөн жолун улап кете берди. Мына, ушул түш Рыспекке көп кирүүчү. Ойгонуп кетсе түш. Анткени өзү да көп учурда манахтар менен аралашып, түшүндө көп жүрдү. Ана, токойдун арасындагы айланасы чеп сыяктуу, бийик дубалдар тегерете курчалган Шаолин манастыры. Рыспек өзү да бөлөк манахтарга окшоп, чачын кырдырып, күн чыга элек таң жаңыдан ык салаарда эл менен бирге күн чыгыштан улуу күч алыш үчүн асманга эки алаканын жайып, кайра түшүрүп, машыгуунун алдында турат. Ушу же болбосо которгондо куралды токтот деген зор мааниси бар, терең философиялуу, алсыздарды коргоп, баскынчыларга сокку берүү багыты бар өнөрдү үйрөнөйүн деп турат. Ал али жаш. Карате болобу, не тайквондо, айкидо, ушуда болобу, негизгиси принциптерин, урушкер баардыгынан коркуу сезиминен, ой санаадан, максат тилектен убактысынча арылуу зарылдыгын сезсе, ал жеңилүүгө учурабайт. Атаандаштары 10-20 болобу, алардын санын эсепке албай, ой санаасыз урушса, бул накта урушкер. Атаандашынын ар бир жаңылыштыгын, кыйшык басканынан өйдө эсепке алып, аны өз кызыкчылыгына баш ийдирип пайдаланса, жеңиш аныкы. Ашыкча ойлонуунун кереги жок. Катасын көрдүңбү? Аны дароо байкап, жообун бер. Болду. Жеңиш сеники. Ушунда гана урушкер жеңилүүгө учурабайт. Анткени ал мен деген нерседен кутулат. Атаандашын өзү менен бирге карайт. Бир бүтүндүк катары. Пендечиликке, бой көтөрүүчүлүккө, менменсинүүгө, каруу күчкө сыйынбашы зарыл. Баары бир нерсеге, алсызды коргоого багытталышы керек. Ушуда дагы бир философиялык тыянак бар. Адам канчалык жекеме-жеке күрөштү өздөштүргөн сайын, өзү ошончолук урушкер болуудан калат. Мына ушуну түшүндү болду экен Рыспек. Ушул тууралуу ойлонуп баратат. Түрмө деген каардуу айтылган дүнүйөгө жол тарткан үчүнбү, же буга чейин эле болоору болуп, байоосу канды да деген ишенимге киргениненби, айтоор жан көңүлү асыресе тынч. Таптакыр эле бейкуттук ээлеп алды деп айтууга болбойт. Анын өзүнө тиешелүү бекемдик, анан калса өжөр муздактык ээлеп турат ич дүйнөсүн. Чындыгын айтсак, пенде да мурунтан атын угуп жүрсө да, дөр дүйнөсүндө азын-оолак тынчсыздануу, түрмө деген не балекет, аны кандай жашоо күтүп атат деген суроолор тынчын алган сыяктуу. Арийне ал өзүнө окшоп түрмөдө олтурган сел саяктардан чоочулаган жок. Ага эч негиз жок. Кызылдардын ага камдаган прокладкасынан сестенди. Ал жерде деле сага окшогондор жашайт деп кимдир бирөө ичтен шыбырап, жанын жай алдыргансыйт. Ал олтурган машине бир чайкалып токтоп калды. Келдикпи? Жүлүнгө сайгандай бир суроо аны селт эттирди. Темирден тордолгон терезенин сырт жагындагы аалам бая көргөндөгүсүндөй мелтиреп, тыптынч. Бир маалда сүйлөшкөн үндөр угулду. Баягы рекет деген ушулбу? Рыспек дегенби? Башчысы, болуптур. Каратистейт го, көрөлүчү. Күңкүл үндөр басылып калды да, ал олтурган машине түрмөнүн илгичиби, кулпусу шалдырап ачылды. Эшик шарт ачылганда көзүнө күн чачыра урунду. Күн төбөдөн кыңкайып, ооп, батууга кадам жасап калган экен. Түш жигит, үн кекээрленгендей эмес, жөн гана буйрук иретинде. Жерге түшкөнүндө боз дубалдар тегерете курчалган түрмөнүн ортосунда турганын түшүндү. Боз дубалдардын бийиктигин айтып болбойт. Бала чагында уккан, жомоктогу капкалуу шаардай.
алыскы өлкөлөрдүн шаарларынан соода сатык кылганы коңгуроолуу төөлөр баштаган кербендер келет. Дарбазанын оозуна келгенде заңгырап салам айтып, үн алышат. Соодагерлер менен көк болот туул качан жоокерлер. Капкалуу шаардын дарбазасы ачылганда чалма оронгон бай соодагерлер ийри моюн төөлөрдүн үстүндө ыргалып, алды арты көрүнбөй чубашып, ичкери киришет. Биринен сала бири. Далайды көргөн кашыбаң окшойт, тоотпой турганына караганда. Күңкүл үндөр угулат. Менттердин арасынан. Рысбектин ою бузулат. Мындайдын далайын көргөнбүз да. Тоотпой көрсүнчү. Бу жерде тез эле эсине келтирип коюшат. 1000 рекет, 1000 каратис болсо да, туурабы? Беркиниси жооп кылбайт. Макул болбогону го, демек, Рысбек муздак жылмаят ичинде. Воляда болсо көрөт эле, ушинтип сүйлөгөнүн. Алар эки эшиктин аралыгындагы кууш далисте турушту. Бет алдыда алар кирген эшиктен бөлөк дагы бир тордолгон эшик турду. Ичкериде турган капитан чининдеги аскер адамы автоматтык төгөрөкчөнү басканда эшик күлдүрөп ачылды да, алар алга кадам шилтээр менен артка жол жоктугун билдиргенсип, жанагы гүлдүрөгөн дабышын кайталап жабылып калды. Рысбектин бет алды карарып, коюулана түштү. Мына ушул мүнөттөн баштап анын эрки заңгыраган боз дубалдардын туткунунда калганын түшүнгөн. Андан бери 4 жылга чукул убакыт өттү. Локалкада дале ордунан козголбой олтурган Рысбек ойдон арылгысы келгендей оң солго карады. Зона баягыдай эле зектердин караандары. Ошол түрмөгө алгач баш баккан убактан бери далай окуяларды баштан кечирди. Азырда зонанын бийик дубалдарынын үстүнөн кере тартылган тикенек зымдын учу байкоостон чырпып кеткендей жүрөгү силкинди. Дароо көз алдына тартылды. Урал токою, Чытырман, Чычкан мурду жөргүлөгүс жерлер да бар, бирок кээ бир жери суюлган. Айрыкча поезд жолдун тегерек четиндеги карагайлар кыйылган. Жол көрүнөт туш-туш жакка. Станция өңдөнгөн бир жер. Кай жакты карабагын көзгө араң илинген алыстыкта баштары кылкылдаган, сап-сап тизилген жыш токойдун карааны. Эски Урал. Далай кылымдын окуяларын башынан кечирип жатып, так калбай калган сыңары зыңгырап оңбогондой суукка катып турат. Токой гана эмес, кар астында жаткан тоңголок жерда, төбөдөгү киргилденген көгүш асманда, тоңуп, ичиркенип, ийнин куушуруп тургандай. Чубалжыган поезд жол, кошумча жолдо турган вагонзак не столпин турат. Темир жолдун жээги булганыч, карамайдын аппак карга чачыраган издери, өтүктөргө тапталган кар. Карды кычырата зектерди узатуучу аскерлер согончокторун бири-бирине каккылап коюшуп, аркы-терки басып жүрүшөт. Вагонзактын ичи жымжырт, ээн сыяктуу. Бирок андай эмес экен. Терезе тушунда гана киши басчу аянты бар. Калган жери камера болуп бөлүнүп, ар биринде эшик, анысы кулпу менен да, жылдырма илгич менен да сыртынан мыктап бекитилген. Сырт мунарыктап, вагонзактын ичи күңүрт тартып турганда, анын үстүнө терезелери бозомук боек менен атайын сырдалгандыктан, кайсы жарытылуу шоола берет дейсиң. Баамдап караган кишиге камералардын тордолгон жылчыкчаларынан үңкүөө тартып олтурушкан сел саяктардын жылтыраган көздөр гана көрүнөт. Ага шыкак болгонсуп, тамекинин жылтыры, колго оролгон тамекинин абага созолонгон көгүлжүүм түтүнү, анан тамакты кычыштыруучу ачуу жыты каңыл жаарды өрдөйт. Доошторун бек чыгарбаска тырышып, оозун баса жөтөлгөн үндөр үзүл кесил. Жөтөлдүн угулушу ар түрдүү. Кээси кышылдап, кыйкылдап, өпкөсүн баса энтиксе, кайбири көнмүш адат менен көмөкөйүнөн эте доош чыгарып жөтөлөт. Бул дабыштардан кылмышкерлердин кимиси айыкпас дартка чалдыкканын, ал эми экинчи үчүнчүсүнүн ошол өпкөнүн суук тийген оорусуна жаңыдан гана кадам шилтегендиги айкындайт. Чыдабай кеттим, деди ушул учурда бирөөсү. Оозго тушташ четки камерадан чыкты окшойт кыязы. Эмне болуп кетти, Жакып? Жанындагысы суроолуу эңкейди тейге. Өлүп кетмей болдум. Табарсыгым жарылат го. Чыда, мен өзүм да зорго олтурам. Эртең менен жолдо келатканда отправкага бир алып барды эле. Андан бери канча өттү? Келип эртерээк алып кетишпейби? Вороноктору көрүнбөйт, алып кеткенгечи. Кимде гезит бар? Тамеки оройлу? Менде бар. Ал, өзүңө да чымчып салып ал. Кыргызстандын тамекиси. Эми мындай, мекенибиздин жыты буруксуган тамекисин качан чегээрибизди бир кудайдын өзү билет.
Камерада олтургандардын арасы жанданып, көбүр шыбыр көбөйүп, кээ бири ийинин күйшөп, кээси сыртты көрүп ийүүчүдөй обдулушуп, 2-3 караан тамекилерине алаксып калышты. Рысбек, өйдө чыгып кетпейлиби? Мейли. Ошентсе ошентеличи. Түтүндөн алысыраак. Вагонзактын ар бир камерасында кадимки поезддун купесиндегидей үстүңкү, жатып эс алуучу кабаты бар. Бирок тигинден айырмаланып, капкак сыңары ачылып коюлган оюк бар. Үстүнө чыгып кетсе болот. Капар менен Рысбек жогору чыгып барышканда, селсаяктардын үчөөсү ошол жакта олтурушуптур. Орун жетпей кысылышат дедиби, бирөөсү оюктан бутун төмөн салаңдатып түшө баштады. Ой, абайлагыла, мен түшүп баратам. Капкагын жаап койбойлубу? Деди Капар. Кенен кесир олтуралы. Мейлиң. 4 бурчтанган тактай капкакты жапкандан кийин, экинчи кабаттын үстү тегиз, жайлуу, кең кесир көрүнө түштү. 2 кишинин орун жайы шыпка жакын тушта. Андан төмөн капкак жабылган тегиздикте 4 же 5 киши орун алса болот. Узунунан сулап жатышса, андан 5 бетер. Бет алдын наристенин муштуму баткыдай. Көп жылчыктуу темир тор. Борунасыз өтүп кетпесин дедиби, Рысбек купайкени жайып, 2 өңүрүн кымтылап, оңдонуп койду да: "Капар, кел, орун жетишээрлик", деп тиги селсаякка кайрылды. "Азыр, тамеки чегип алайынчы", деди Капар оозундагы тамекисин берки селсаяктын чогуу жалтырап көрүнгөн тамекисине жакындата берип. "Кел күйгүзүп алайын". Кокосун бүлкүлдөтө, мойнун созуп, арык жаагын шимирилте илеп тартып атып, тамекисин күйгүзүп алган соң Капар жөн салды сурап койду. Рысбек, сен спорт менен машыгып жүргөн үчүн чекпей калсаң керек. Бир себептен ошол. Бир чети үйдөгүлөрдөн эч кимиси чегишпейт. О, жакшы экен. Сен өзүң спорттун мастерисиң да. Ооба, мен да бокстан баштагам. Кийин эле каратеге өтүп кеттим дечи. Сен тууралуу Волиядан эле уккам. Айтсаң, кимден кантип үйрөнүп алдың? Капар, туура түшүн. Бул тууралуу приколдошпой кое туралы. Убакыт табылар. Анын үстүнө бүткүл союздук бурга келбедикпи? Билинбегени менен кулагын жылыткандар көп да, туурабы? Туура. Түшүнөм. Сага көбүрөөк асылды дейт го, кызылдарчы. Сындырабыз дешти да. СИЗОго келген күндөн эле башташкан ломканычы. Эмнеге анча асылышат? Биз башынан эле моюнга алган эмеспиз. Ал ишти кылбасак, эмнеге моюнга алмак элек? Да, силер дуудей түштүңөр эле. Биринчи рекеттер деп. Рекеттер? Мыңк күлүп койду Рысбек. Менттер да чуулдатканга машта. Биртке шекшеба билинди эле, бизге жүктөй салышпадыбы? Рысбектин бул темада маек курууга көңүлү сүйбөй тургандыгын билдиби, Капарда үн катпай калган. Булардын ичинен анда-мындасы гана түкшүмөлдөбөсө, көпчүлүгү аларды астыда эмне сыноолор, каргашалуу күндөр күтүп турганын билмек эмес. Бири калбай Орусиянын этабын биринчи ирет башынан өткөрүп жаткандар. Көп болсо, Союз боюнча жайнаган көп зоналардын бирине келген чыгаарбыз. Срок кай жерде болбосун, өтө берет да, деп арасынан чырт түкүрө көңүл кош сүйлөп койгондору да жок эмес. Жүрөк кургур сезбейт дейсиңби? Сезет. Сезгенде да кандай? Ушул жерге күн түндөп, поезддун дөңгөлөктөрү тынбай шакылдап, вагонзакка шкала келген адамдардын 1,5 гана СИЗОдон келбесе, дээрлик баардыгы Кыргызстандагы жайгашкан эмгек түзөтүү колонияларында жаза мөөнөтүн жайбаракат өтөп жатышкан жерлеринен этапка чакырылгандар. Жайбаракат деүүгө да болбойт. Себеби мынабул вагондун башынан аягына дейре келки болуп бөлүнгөн камераларда көздөрүн жалтыратып олтурушкан зектер өзгөчө зектер. Аларды белгиленген чектикке чейин жетээр жеткенче көздүн карегиндей кайтарып барышат солдаттар. Күчөтүлгөн конвой менен. Бул жөнөкөй катардагы этапниктер эмес. Лебедь десе кылмыш дүйнөсүнүн аяк башын таптап, алчы таасын жеген проженныйлар жакаларын карманаар бышык. Кудай андан сактасын деп ичтен күбүрөнөр. Анткендеринин себеби бар. Өтө чоң себеби Белая лебедь. Всесоюзный бур, пресс-зона деген кошумча аталыштарга ээ болгон эмгек түзөтүү колониялары Кыргызстанда жок. Барса келбес деген жай сыяктуу алар. Андыктан Орусияга этап менен чакырылгандарды андай мүшкүлдүү чакырыктан кур калгандар
жүрөгү үшүп тиктешет. Сыртына чыгарбаса да ичинен өлүмгө узатып жатышкандай болушуп, пресс зона деген аталышы эле көзгө сая айтып турбайбы? Лебетке барып келдик дегендер кылмыш дүйнөсүндө чанда. Барып келгендер да анчалык чечилип, айтып бере коюшпас. Ден соолугунун жарым-жартылайын алган азаптуу жай тууралуу кимдин аңгеме дүкөн куруп бергиси келсин. Кудай ала койсун андай жерди. Эч кимдин эстегиси келбейт. Ошол себептүү пресс зонадан тирүү кайтып келгендерди Кыргызстандын өзү этапка чыгарган эмгек түзөтүү колониясы ардактап тосуп алышат. Өлүмдүн суук кучагынан бошонуп келгендер 30 киши бир зонадан чакырылган. 5-өө не 6-өө жок. Алар эмне болду? Өлдү. Кыска жооп. Жүрөктү үшүткөн кыска жооп. Непада кенен чонон айтып берсе, төбө чачың тик турат. Лебет атка конгон адам кыйноочу колониялар чет көздөн далдоо, чытырман токойдун арасында. Бармак башындай чиркейлери кара таандай каптаган, саздак, кышы катаал жерлерде атайын жайгаштырылган. Бул жерде эң болбоду дегенде ден соолугуңду жарымынан көбүн калтырасың. Эгерде ага чейин менттердин эч себепсиз, күнү кур койбогон таяктарынын уусунан, жарытымсыз, жумурга жук болбогон тамак аштын кемчилигинен кылт этсең, менттер сүйрөп барып, сыртыңдан кулпулоочу карсердин ит өлгөндөй суугунан, кан жөткүргөн кургагучу оорусунан эле өлүп калбасаң, пресс зона жер үстүндөгү адамды тирүүлөй кыйнаган, көздөрүн чүңүрөйтүп ичке киргизген, өздөрүн бир мүшөк шагыраган сөөккө жабышкан терге айландырган, дүйнөдө мээримсиздик, ташбоордук, кыянатчылык деген эмне экенин көрсөткөн 9-чу тозок. Мына, дал ушундай жерге алып келишти. Рысбек жана анын жанындагыларды. Лебетке кимдерди алып келишет? Албетте, түрмө системасынын жалпы тартибине баш ийбей, өкмөт тарабынан керт башына өлчөнүп берилүүчү бир түйүха нан үчүн күрөшкөн, не жалпы зонанын атынан талап койгон зектер кара тизмеге илине берет. Дезорганизаторлор, элди бузуп жаруучу катары. Анан күндөрдүн бир күндөрүндө эле каплеттен этап болду, чекит. Не туулган жердин тузу буйрса, чала өлүк жарымжан болуп тирүү кайтып келээрсиң. Болбосо Урал, Сибирдин тоң тиштеген чымын жазданып, бейитиңе белги коюлбай, бөлөк эл, бөтөн жерде түөлүккө уктап калаарсың. Ал эми Рысбекчи, аны эмнеге этапка чыгарышты? 1 жылдан ашуун кармашты Бишкектин СИЗОсунда. Пресс хата катары менттерге иштеген 212 камерага да киргизишти. Менттердин өздөрү мыш болду. Качан баш болгон 15 козел Рысбекти сындырышмак тургай, өзүлөрү алапайын таппай, наранын астына кире качууга аргасыз болушту. Аба жарып учкан лаачындай козелдорду биринин артынан бирин тээп түшүрдү. 212 камераны пресс хата катары менттерге 2 жылдан бери жашыруун кызмат кылганы бүт түрмөгө дайын болду. Пресс хата чачырады. Аны чачыраткан Чолпон аталык Рысбек деген карате, бокс боюнча машыккан жигит. Качан башында турган 15 кумовскойдун кимдер экендигин таанытып, жеке өзү бүт хатаны наралардын астына киргизип салыптыр. Бирөөсү да Рысбекке кол кайтарууга үлгүрбөптүр. Бири да соо эмес. Козелдордун башы көздөрү оңбогондой жарылып, биринин буту, акыреги дагы бирөөсүнүн буту сыныптыр. Рысбек чыгыштын жекеме-жеке күрөшү болгон ушу, карате боюнча мыкты устат экен. Урган соккулары сая кетпейт имиш. Анын бир өзгөчөлүгү, кандай алабалда болсо да, соккуларды берет. Дубалдын бут учу менен зорго илингендей кычыгы болсо жетиштүү. Жарганат сымал салаңдап туруп, урган соккулары чагылгандай тез, көзгө илешпейт дешет. Волияда жүргөнүндө машыгуучу залдын дубалынын бетине тездик менен чуркап чыгып, 7-8 метрдей аралыкка чейин тызылдап барып, астанага секирип түшүп кеткенин өз көзү менен көргөндөр бар экен. Бала чагынан жалаң кебелтең оордуктарды көтөрүп жүргөндөн улам аябай карылуу, урушка келгенде мышыктай жеңил, шамдагай, көздөрүнүн илбирстикиндей от жанып, бир заматта өзгөрүлүп кетет имиш. Дени түзүлүшү, реакциясынын чагылгандай ылдамдыгы, уруш ыкмаларын колдонуу жагынан Кытайдын атактуу Брюс Лисине окшошуп кетет экен. Ошонукундай орто, чымыр, тарамыштуу дене турпаты, чапчаң кыймылдары, түк эчтекеден кайра тартпаган жүрөк түйүлүгү, атүгүл сулуу чымак, кашы коюу, ак жуумал көздөрү сүрдүү, ашыкпай сүйлөгөн жука кымтылган эриндеринен өйдө куюп койгондой окшош экен. Кыргыздын атагын алыска чыгара турган Брюс Лисин эч себепсиз эле камашыптыр. Чолпон атадагы жашаган үйүнөн катуу жыгачтан жасалган ун чакини таап алышып,
229 кылмыш статьясы боюнча куралдарды законсуз сактоо, 147 статья опузалап аргасыз кылуу, 146 статья каракчылык деген айыптарды коюп жатыптыр ага. Табылган нунчакиден бөлөк бир дагы далили жок имиш мыйзам коргоочулардынчы. Күч менен мойнуна алдырабыз деген ойлору бар экен. Ошол үчүн Рысбекти пресс-хатага жабышыптыр. Анысынан майнап чыкпай, сынат деген Рысбеги сынмак турсун эчен адамдардын шоруна калып келаткан пресс-хатанын бетин ачып, тамтыракайын чыгарыптыр. Эми Рысбек концерде олтурат дейт. Түрмө ичинде братванын арасында атүгүл эркиндикте Рысбекти тааныган, анын атын угуп жүргөндөр уудуу сөз кылышты. 1 жылдан ашык СИЗОдо олтурду Рысбек. Асты үстү таш, бетон камера ден соолугун алып койду. Эми 6 жылдык жаза мөөнөтү менен этапка чыгарышты. Кызылдардын айтканына көнбөгөн, ал деген күнөөнү мойнуна албаган кашкөйлөрдү сындырабыз деп ушул жерге алып келишет. Азыр Кыргызстандын Москва районундагы Белоутское айылындагы күчөтүлгөн тартиптеги 36-16 эмгек түзөтүү колониясынын локалкасында олтуруп, ошол өзү башынан өткөргөн пресс зонаны эстесе, канчалык кайраттуу болбосун, жүрөгү силкине түшөт. Канчалык ойлонбойн десе да, түшүңө кирет кээде. Ошол өткөн элес, аны менен чогуу болгон курбу курдаштары кирет. Аны менен ымала түзүп, сүйлөшкөн капар, ошондон жарым жыл өткөндөн кийин кургагучуктун азабынан кан жөткүрүп жатып, каза болду. Дарманы кетип шалдыраган денесин козголтууга чамасы келбей, сүлдөрү калган капар оозун ача ентигип, «Ай, мен болбой калдым көрүнөт туугандар. Өз жеримдин топурагы буйрубай калды окшойт. Ким бирөөгө катуу кетсем, азайып, көп күнөөм болсо кечиргиле. Кыргыз жериме, тоолорума менин атымдан таазим этип койгула. Апам, бир туугандарымды көрбөй калдым», деп үзүлгөнчө ушуну айтып жатып жан берди. Улутуна, жашына дебей, оорудан, кыйноодон, менттердин кордугунан эчен жигиттер жан таслим болушту. Биртке чырметкениң болбосо, өлөсүңбү, тирилесиңби, жумуш иштешиң керек. Болбосо таяк жейсиң. Карсерге камаласың. Карсердин суугун айтпа. Атайлап сууну тизеден кылып, камеранын ичине кое беришкен. Жалаңкат бир шым, үстүндө купайке, бутунда суукка колдоюп тонгон өтүк, башында тумак. Буттарыңды суудан жыйырып, түпкүчтөй ийилип, эрдиңе тийбей калчылдап үшүп, бир бурчта олтураарсың. Кайырмакка илээр этиң жок, денең жылыбайт. Камеранын ичинде наркы терки басып, кан жүгүртөйүн десең, бут тийчү жердин баары суу. Андыктан менттердин кыйыгына калбай, эгер тирүү калам десең, өлүп тирилип, суукка тонгон, колдон жылбышкан карагайды экөөлөп ийиндеп, карагай көтөрүп сенделе баскан көп караандардын артынан түшүшүң керек. Дарыяга дейре балким 300, мүмкүн 500 кадамдыр. Ошого чейин эрдиңди кырча тиштеп, карагайдын оордугунан кайкылай түшүп, белиңди түзөп, сууктан улам жарылып, канталап кеткен эриңдериңди жаланып коюп, бир Алладан көмөк сурап, тоңголок жерден таманың тайгаланса, сени бул жарык дүйнөгө алып келген энеңди каргап шилебийүүдөн өзүңдү зорго кармап, карагай агызса турган дарыяга эптеп жетишиң абзел. Анын үстүнө карагайдын башын ийине салган өнөгүңдү да эч качан эстен чыгарба. Кокустан сен тизелериң бүгүлө түшсө, карагайдын астында ал калып калышы ыктымал. Жолдо баратып шайманың ооп, өнөктөшүңө эс алып алса кантет дегенди айта көрбө. Пресс-зона сага оюнчук эмес. Жолгата кыдырекей тизилип, өскөн жыш карагайлардын артында баскан изиңди акмалап, бирден экинден козёлдор, менттердин куйруктары, резина сойылдарын алакандарына тийгизе салмактап, белендей кармап турушат. Карагайды жерге түшүрдүң дегиче учуп чыгышат алар жашынган жерлеринен. Тегеректеп, ур тепкиге алышат. Соо жериңди калтырбай жанчышат. Ошондуктан өлсөң талсаң да көз алдың чыбыр чыктап, буттарың чалыштаса да, орто жолго аярдап кереги жок. Менттерден да, козёлдор жаман. Азаптуу жашоого чыдабай, кызылдар тарабына өтө качкан зектер. Алар көркоо иттердей. Баскан турганыңдан өйдө акмалап, сары изиңе чөп салып турушат. Менттердин айдактаган иттериндей күн-түн шимшилеп, булардын аңдыганы жамандык. 5 мүнөттө эс алдырышпайт. Кайдан жайдан пайда боло калышат да, кечээ эле сени менен бир сындырым нанды чогуу бөлүшүп, этапка чыккан хлебашың бүгүн повязочник. Мындай абал менттердин кордугунан 2 эсе ашып түшкөнүндө. Мент деген мент,
Бул анын жумушу. Анан өзүнө окшогон зек жонуна дубинкасын ойнотуп турса, кандай көрөсүң? Бир жаман жери менттерге сатылып кеткен зектердин кылмыш дүйнөсүнүн ички турмушун, жазылбаган мыйзамдарын, өз ара карым катнашын беш колундай билип, ошого карата чыккынчылык иштерин жүзөгө ашыргандыгында. Менттер таба албаган нерсени алар таап чыгат. Братванын ич ара көмүскөдөгү иштерин билет. Канчалык алардан жаап жашырсаң да, болгонун болгондой, күзгүдөн көргөндөй билип турат. Андыктан өздөн чыккан жат жаман, өзөктөн чыккан дарт жаман деп бекеринен айтылбаса керек. Повязочниктер менттерге караганда алды канча коркунучтуу. Мына, ошундай шартта 1 жыл жашады Рысбек. 365 күн. Ар күнү 1 жылга тете мезгил, азаптуу мезгил. Адамды ит жандуу дешет. Ырас. Кордукка чыдабай өзүнүн жанын өзү кыйгандар болду. Айрым убакта Уралдын Соликамск шаарынан алыс эмес, Чер токойдо, Ольховка кыштагына чукул жайгашкан 500 кишиден ашпаган Усольский лагерь деп аталган, кыскача Усоллак колониясынан 1 айдын ичинде 10дон ашуун өлүк чыгып турчу. Усоллак өлүм лагериндей туюлчу. Бул колониянын тарыхы тереңде. 1937 жылкы репрессиянын убагында кара тизмеге илинип, ушул жерге айдалып келинген көп адамдар Усоллагдан табышыптыр өлүмүн. Репрессиянын мезгили өткөндөн кийин Усоллак өзгөчө тартиптеги особисттердин колониясы катарында өз кызматын өтөгөн имиш. Эми болсо пресс-зона катары ишин иштөөдө. Кан жыттанган зона. Чыккынчылыкка, кыянатчылыкка, кордук-зордукка, бир көз ирмемдин аралыгында адамдык абийирдин тепселишине жол берген. Адам өмүрүнүн наркы бир тыйынга татыбастыгын көрсөткөн. Ажалдын, айыкпас дарттын деми жыттанып турган зона. Кандайдыр бир жашыруун жолдор менен эле кабарлабасаң, сенин бул аталган колонияда жашап атканың тууралуу туугандарыңдын бири дагы бирөө билмек эмес. Рысбектерди Столпин деп, зектер өздөрүнүн тили менен аташкан поезддан менттер айдап түшүрүп, аларды вертолетко салып, ушул лагерге алып келишкен. Ошол мезгилден бери туңгуюк. Сырттан ичкерге, ичкериден сыртты көздөй кеткен кабар жок. Ың-жың, үнсүз дымыроо. Ырас, мал-малы менен фамилияларынан атап чакырып туруп, зонадан бирөөлөрдү чыгарып кетишет. Аларды каякка алып барат, эч ким билбейт. Туулган жердин өз жаза мөөнөтүн өтөп жаткан эмгек түзөтүү колониясына кайтып барышса, жакшы эмеспи? Анда алар өлчөөсүз бактылуу. Жер үстүндөгү 9 тозок катары эсептелинген жайдан тирүү чыккандар бактылуу. Рысбек Уссоллагда өткөргөн 1 жылдык азаптуу өмүрүнүн ичинде өзүнүн ушул жерден башы эсен чыгаарына күмөнсүп кетүүчү. Кантип күмөнсүбөйсүң? Айланаңда кырчын талдай солкулдаган жигиттер биринин артынан бири өлүп атса, тирүү калгандар өлүмтүк санын сүйрөп, ок тешкенсип, калбырланган өпкөсүнөн ыкшып, жанында кан түкүрүп олтурса. Рысбектин үстүнөн козголгон кылмыш иши кагазында ташка тамга баскандай төмөнкүчө жазылат. Склонен к победу, склонен не нападению. Мындан бөлөк анын спортко шыктуулугу, бокс боюнча устат экендиги, чыгыштын жекеме-жеке күрөш искусствосу менен машыккандыгы көрсөтүлгөн. Жогорудагыдай белгиси бар зектерге 2 эселенген байкоо салат, кызылдар. Былк эттиң, карсер. Болбосо, болоор болбос жерден подпресс кое беришет. Баарына түттү Рысбек. Өлөөрчү сокку алган боксердой. Эми эч качан тура албастай жаткан Рысбек акыркы дарманын жыйып, алга чыканактап, анан тизелеп, бара-бара демин жыйып, ордунан көтөрүлгөн учурлары эсепсиз. Ошол үчүн зектер гана эмес, менттер да таң калгандыгын жашырышпайт. Железный Рысбек деп өз ара сөз кылып жүрүшкөнү бекеринен эмес. О, Кудай, чын эле ошонун баарынан арылып, кыргыз жергесиндеги эмгек түзөтүү колониясына кайтып келдиби? Усоллак түшүнө көп кирет. Онтоолор, өлүм астындагы кыркырап жанталашкан үндөр, менттердин резина сойылдарынын темир наалы өтүктөрүнүн дүлү дүп денесине тийген соккуларын уйку соонун арасында кулагы чалгансыйт. Жырткыч айбандын баласында мынчалык кыйноого дуушар кылбасын. Анын эркин майтырабыз деп канчалык аракет кылышты. Ал акырына чейин туруштук берди. Көкүрөгүндө аны айыпсыз кордогон адамдарга кектүү сезим жалбыртап күйүп турат. Адам канчалык көкөйүн кескен эскерүүлөрдөн кутулайын дегени кур бекер мээнет. Эч качан унутулбайт. Акыл эс барда. Күлгүндөй жигит курагынын 4 жылга жакынын түрмөгө берди. Болгондо да ар бир сааты чымырканууга толгон жаза мөөнөтүнө.
Эркиндикке чыгаарына ашык кеми жок, туп-туура 3 күн калды. Дүрт эткен сезим тула боюн аралап өтөт. 4 жылга чукул капаста өткөргөн убакыт ичинде эркиндик деген сөз жүрөгүн чымчылап, жылуу от табындай өзүнө чакырса, бир туруп өгөйлөгөн сымак аны көкүрөктөн итерет. Кылмыш дүйнөсүндө өткөргөн ушул мезгили анын эрк күчүн сынады. Кырчындай курагына тиешелүү, күлсө күлкүгө, ойносо оюнга тойбогон ден соолугунун көбүн алып койду. Анын кай бир кыйын кезеңде күч дарманы мукурап, муну бошогон учурларын бир Алла, бир өзү гана билет. Бирок мына өчө жаздайын деп калган шам билгиндей үлдүрөп, шайманы кетип турганда да мен багындым, мындан ары күрөшүүгө алым калбады деген сөздү оозунан чыгарган жок. Бир кезекте чырактай бала кезинде бокс боюнча беттешүүгө чыгып, 4 чарчы арган менен тосулган рингдин ортосунда өзүнөн алдаганча алдуу атаандашынан үстөккө босток сокку алганына карабай, жеңилгендиктин белгиси, кол көтөрүп багынуунун ордуна чымырканып, алга умтулат. Ал кандай гана болбосун таймашуунун акырына дейре чыдашы керек. Эркиндикке чыгаарына 3 күн калды. 3 күн. Олтургучтун жөлөнгүчүнүн сыртына колун жиберген Рысбек бийик дубалдардан ашыра асманды тиктеди. Ушул тапта анын көзү каардуу эмес, ойлуу, өтө ойлуу эле. Ал асманды, боз дубалдарды караган менен аны көргөн жок. Оюнда Хэнянь провинциясындагы калың токойдун түп жагына жайгашкан атактуу Шаолин манастыры турду. Бала кезинен ал тууралуу китептерди көп окуп, өзүн ошол манастырга бараткан Бодхит Харманын архаттардын колдорунун 18 кыймылы деген ушунун негизги өзөгүн үйрөнүү үчүн сапарга чыккан уландай сезчү. Шаолиндин монахтарына окшоп, соккуларын таш кирпичке, катуу дарактарга, калың жыгачтарга сынап жүрүп, денеси бышып олтуруп, темирдей чыңалды. Оордуктарды көтөрдү. Жолбор сыкмасындай күчтүү соккуларды кайтарууга, леопард ыкмасына тиешелүү ыктуу, ошону менен бирге шамдагай секирүүгө, жылаан ыкмасындай жай, жумшак, анчалык күч коротпой кол салууга, турнанын кулачын кең жайып туруп, урган түз соккуларын, анан эң негизгиси бул ыкмалардын жаамысын бириктирген дракон ыкмасын үйрөнүүгө жан дили менен берилген. Азыр болсо өмүр саат санап өтүп атат. Бала кезинде Шаолинди эңсесе, мына бул айланасы бийик дубалдар менен курчалган кызылдардын Шаолинине туш келип олтурбайбы? Тагдырдын буйругубу, тамашасыбы, не келегесиби? Бирок эч нерсе эмес. Тагдыр деп мөгөдөй салбырап туруп бергенде болбойт. Кызылдардын ага камдаган нечен кыйынчылык сыноолорун көтөрдү. Сынган жок, дале сынбайт. Али күч кубаттуу, темирди эмдесе да ийет. Кээ бирде көңүлү толкуп турган кезинде не каарданып, ичине кыжырлануу толуп, анын келечегин үзүп салган менттерге ачууланып турган кезде, ичинде ушунчалык бир долу күчтү сезет. Бир секирип, бийик, боз дубалдардын бырын-чырын чыгарып, тээп, тикенек зымдардын үстүнөн сары жаздын тоолоруна байыралган илбирстей каргы өтүп, көзгө илинбей, тээ мейкиндикке жеткиси бар. Келечек ага эмнени дайындап турат, аны өзү билбейт. Эл журт үчүн эмгектенип, күрөшө турган асыл максаттары бар эле. Алары жан дүйнөсүнө азыр бүдөмүктөп уюп турат. Эх, аттиң, аны сындырышкан жок. Бирок анын асыл максаттарын сындырып коюшту. Мейлем, ал да маңдайга жазганды көрө жатаар. Ага срок берип, сот өкүмү окулуп, колдоруна кишен салып, менттер айдап жөнөгөндө аны тааныган, айылдын нарктуу бир карысынын соңунан айтып калган эсинде. Ай балам, башыңды жерге салба. Ат жакшысы кермеде, эр жакшысы түрмөдө деген кеп бар элде. Жакшылыкты тиле. Тагдыр анын алдына эки жолду тандоого шарт койду. Сел саяктарда эл, адебинен жаңылышкан күндө да өз элинин кулундары. Булар да эл, өзүнчө мамлекет. Бул жакка түштүңбү? Сен киши эмессиң. Бул кызылдардын чечими. Кармалбаган ууру бар, кармалган ууру бар. Тигини өкмөттүн чоң креслосунда олтуруп, чөнтөгүн элдин эсебинен толтурган маслократтар кимдер? Булар кармалбаган уурулар. Демек жашоо жүрүп турат, өз алдынча. Ал аягына дейре күрөшөт, ынтымак үчүн. Ушак айтпай, калп сүйлөбөй, бири-бирине каскак болушпай, кысымчылык көрсөтпөш үчүн. Катаал, бирок адилеттүү. Тагдыр ага жол берди. Ал аны унчукпай кабыл алды. Демек, аны эркиндик күтөт. Атактуу боксер, бир кездеги дүйнөнүн чемпиону
Мухаммед Али атаандашы менен беттешүүгө чыгаардын алдында жар салгандай: анда эмесе сени менен жунглиден кездешели. Рысбек ордунан турду да кадамын ишенимдүү шилтеп, зонанын апшагын карай жөнөдү. Көзүндө катаал ишенимдүүлүк, ошону менен бирге бир зор максатты алдына койгондой үмүттүн балбал жанган учкуну бар сыяктуу. Алдыда 3 күн, анан эркиндик. Чыгарманын аягы.